техникалык терминдерди кыргыз тилине туура. Адеп, ыйман жана маданият жылына карата Ош технологиялык университетинде кыргыз тилин өнүктүрүү максатында информатика, программалоо жана байланыш кафедрасы тарабынан IT тармагында кыргыз тилинин колдонулушу аттуу кечи өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Улутсов академиясынын директору Мирбек Окенов, Пралап программалоо академиясынын директору Алимов Рахматулло, окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулар жана IT тармагында билим алып жаткан студенттер катышты. Санариптештирүү деген бул мына ошол кыргыз тилинин өнүгүп өсүшүнүн негизги каражаты деп айтсак жаңылышпайбыз. Мына бул тилдин өмүрүнүн узактыгы бул ошол элдин мамлекеттик тилге болгон мамилесине жараша болот деп биздин чыгаан акыныбыз Шайлообек Дүйшөев айткандай. Иш-чарада университеттеги кыргыз тилинин өнүгүшү тууралуу маалыматтар берилди. Кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү абалы, аны бардык мекеме ишканаларда колдонуу, жаштарды өз эне тилин билүүгө жана чоң урмат сый менен мамиле жасоого тарбиялоо сыяктуу маселелерде көптөгөн сунуш пикирлер айтылды. Мамлекеттик тил саясатын өркүндөтүү боюнча дагы атайын токтомдор кабыл алынды. Себеби азыркы мезгилде биздин улуу урматтуу президентибиз, кабинет башчы Акылбек Жапаров мына ушуга мамлекеттик тилибизге абдан көңүл буруп жатат. Мамлекеттик тилди көңүл бурууда бир гана окуу жайлар студенттер эле эмес, шаарыбыздагы же мамлекетибиздеги ишкана, уюмдар, мекемелер бардыгы мамлекеттик тилде сүйлөсүн деген. Иш-чара таланттуу студенттер тарабынан даярдалган мамлекеттик тилди даңазалган сахналык көрүнүш менен башталып, көркөм окуу, оонду ырлар менен коштолду. Туугандар, аякта көрдүңөрбү? Асканда бүркүт менен акыл чогуу учуп кетип атканын. Көрдүңүзбү? Аксакал, келиңиз эмне бата берип, тойду ачык деп жарыялап, өрдөк учат көл калат, өлбөй туруу ким калат, булбул учат бак калат. Бул жалган дүйнөдө ким калат деп. Учурда мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия Улутсов компаниясы менен биргеликте кыргыз тилиндеги маалыматты иштеп чыгуу үчүн жасалма интеллект окутула турган долбоорду иштеп чыгууда. Окуу жайда мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына карата жарыяланган 1 айлыктын алкагында бир топ иш-чаралар өткөрүлүүдө.